Eң birinchi sebep albatta жайгышы дебей. Ушундай чаң түтүн ката турган себеби бир биздин теги машиналардын чыккан түтүн, ошолордун тормоз тепкениндегиси, дөңгөлөктөрдөн чыгып аткан түтүн менен кошо чаң, анан күйүп аткандагы нерселердин баардыгы тең бул эң маанилүү маселе шаарды булганып аткандын, абасын булганып аткан. Ал эми өзгөчө кышында мына бул жеке сектордогулардын менчик үйлөрдөгүлөрдүн көбүнүн көмүр жакканы, көмүр менен кошо өзгөчө мончолордо резиналар жагып атат, жанагы кийим тиккенден калган айтар таштанды материалдар жагып аткандагы ошо ар кандай химиялык нерселерди чыгарып, адамдын ден соолугуна зыян алып келип аткан экинчи чоң маанилүү маселе. Үчүнчүсү албетте тестти дагы кошушубуз керек, анткени тесттен дагы жайгышы дебей түтүн чыгып турат. Ал дагы шаардын абасына өзүнүн таасирин тийгизет. Мына негизги факторлор катары биз ушул үч нерсени айтсак болот да. Керек болсо автоавариядан, керек болсо мынакей ошол наркотик колдонгондон, же болбосо мисалы спидтен өлгөндөргө караганда дал ушул абанын бузуктугунан, шаарлардагы чоң шаарларда абанын бузуктугунан 5,5 миллион адам өлүп, ошонун баарына караганда көп сандагы адамдар өлүп аткан окуучулар далилдеп чыкты. Демек биз күнүгө өзүбүздүн ушул өпкөбүздү, жүрөгүбүздү жана ошого баруучу жолдорду, кан тамырлардын баардыгын могул абадан жутуу аркылуу, могул абадан дем алуу аркылуу ден соолугубузга чоң зыян алып келип атабыз. Мындан биринчи кезекте ошондой оорулар бар, астма жана башка оорулар бар адамдар жана жаш балдар жабыр тартышат. Өтө мындай коркунучтуу, анткени себеби көз каранды эмес уюмдардын текшерүүлөрүн, мисалы Колесникованын уюмунун текшерүүсү боюнча, берген маалыматтар боюнча нормадан кээде бир канча эсе ашык экенин жакшы билебиз. Ушул эле кошуна Алматыда же ошо Казакстандын чоң шаарларындагы же башка ошо кошуна өлкөлөрдөгү чоң шаарлардагы нормадан мисалы бир 2 эсе ашык болуп атса, биздики бир 7-8 эсе ашык болгондугу жөнүндө маалыматтарды айтып атат. Өзгөчө мынакей мындай биздин шаардын чекесинде жайгашкан жана көмүр ар түрдүү таштандылар жаккан кичинекей жерлерде өзгөчө мындай кээ бир учурда нормадан ашып кетип аткан жөнүндө маалыматтар чыгып атат. Жогорку кеңеш мисалы ошол электрокаралардын Кыргызстанга киришинде салыксыз киргизүү, аларга мына мисалы ар түрдүү ошо автомобилге байланыштуу салыктардан куткаруу сыяктуу жеңилдиктерди берүү аркылуу адамдардын көбүрөөк ошондой нерсеге сатып алышына кызыктар кылуу маселелери турат да. Бул сыяктуу мисалдар көп. Анын баарын пайдалансак болот. Эң башкысы пландарыбыз болушубуз керек. 2025 жылга чейин шаардын абасынын тазалыгын бүгүнкү күнгө караганда 2 эсе түшүрөбүз, 3 эсе түшүрөбүз дегендей. Анын стандартталганда Евросоюз стандарты менен көз каранды эмес өлкөлөрдүн, сериктештик өлкөлөрдүн стандарттарынын ортосунда минимум 2 эсе айырма бар. Биздики алар бизден да көбүрөөк. Мисалы алар эбак эле Евро 6 өтүп алган бензинде. Биз Евро 5 өтө албай атпайбыз. Евро 4 мисалы Евро 5 өтүш үчүн өтөлү десе эл нааразы болот. Бензин кымбат деп, башка нерселер деп. Демек биз мунун баарын тең биз алардын жашоо деңгээлине жете албай аткандан кийин жанагындай жолдорун жасап, шаардын инфраструктурасын өнүктүрүп, шаарды эл үчүн, шаардын жашоосун жакшыртыш үчүн башын сайып кое турган бир саясий системага алып келишибиз керек да.